Салттуу маданиятыбызды, улуттук колонөрчүлүгүбүздү өнүктүрүүгө багытталган Оймо фестиваль 20 жылдан бери өтүп келе жатат. Аны кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурас боюнча эксперти Динара Чочумбаева негиздеген. Фестивалдын максаты улуттук маданиятты жана колонөрчүлүктү жайылтуу, сактоо, маданияттар аралык диалогго, кызматташтыкка жана креативдүү экономиканын туруктуу өнүгүшүнө шарт түзүү. Фестивалдын максаты бул баягы тажрыйба менен алмашуу. Бул бир аянтча да бүт колонөөчүлөрдү Центральный Азия боюнча чогулуп, ошолор болсо бири-бири менен алмашып, бири менен баягы өнөктөштүр болуп, өзүнүн баягы жакшы иштери менен алмашуу. То есть ошондой. Анан кийин дагы бул болсо, быйыл болсо мына конференцияга колледждин мугалимдери, лицейдин мугалимдери, даже эртең болсо студенттерди чакырып атабыз. Бул жаш муундарга биз өзүбүздүн тажрыйбабызды бербесек, бул биздин мурасыбыз калып калат да. Ошондой бир деңгээлде биз ушуну өткөзүп атабыз. Оймо фестивалы 5 күн өткөрүлөт. Бүгүн биринчи күнү Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада материалдык эмес маданий мурастын негизинде салттуу маданиятты сактоо жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү аттуу эл аралык конференция өттү. Бул жыйын Кыргызстандагы салттуу маданияттын өкүлдөрүнүн башын бириктирип, алар өздөрүнүн маселелерин, көйгөйлөрүн ортого салышты. Министрлик ушул материалдык эмес маданий мурастарды, колонөрчүлүктү, креативдүү экономиканын айкалышы менен өнүктүрүүгө аябай кызыктар. Бул багытта атайын мамлекеттик программа, концепция иштелип, биз ушул муну мыйзамдуу түрдө бекитип алуунун артында иштеп атабыз. Андан сырткары ушул өнөрчүлөрдүн башын бириктирип, атайын бир чыгармачылык союз түзүп, ошол аркылуу каржылыктагы көмөк, жардам көрсөтүүсөкпү деген пландарыбыз бар алда. Ааламдашкан доордун агымында жасалма интеллект өнүгүп, нукура буюмдардын ордуна алардын көчүрмөлөрү кирип жатат. Ушул көйгөйдү эске алып, ар бир жергиликтүү өндүрүүчүлөр баштапкы сапатты жоготпоого тийиш. Анткени кыргыздын улуттук маданияты, буюмдары, кийимдери дүйнөдө өзгөчө баалангандыктан ошондой бойдон сакталышы керек. Кыргызстанда кыргыз маданият таануу илимин мындан ары өнүктүрөлүк. Бүт тармактар боюнча адистерди даярдайлык. Ошол адистер аркылуу, илимий негиздемелер аркылуу бул өнөрдүн бузулбай кадимки түп нускасында, кадимки маанисинде, себеби бүгүнкү кыргыздардын байыркы белгилерин, символдорун, эмнени туюндургандарын билишпей эле окшотуп эле жасай берет дагы. Натыйжада бүгүнкү көп кыргыз буюмдарындагы байыркы кадимки түрү бузулуп, туура эмес жасап атышат. Мисалы үчүн көшөгөлөр, шырдактар, ондогон мисалдар бар. Кыргызстандын көптөгөн жайлоолорунда ыңгайлуулугуна, арзандыгына карап, темир каркастан жасалган, синтетика менен капталган боз үйлөрдү көрүп атабыз да. Ошол боз үйдү көргөндөн кийин жүрөгүң ооруп кетет да. Ага салыштырып көрсөң, кадимки жыгачтан, кийизден жасалган боз үйдүн артыкчылыгы канчалык башка. Бирок ыңгайлуу, арзан, көп деп анан кийин жанагыдай синтетикалык темир боз үйгө өткөндөр өзү коркутат бизди. Ошол эле учурда мисалы жана мен комузду айта кеттим. Комуз чертүү өнөрү бизге көпкө чейин жашайт болуш керек да. Ошол эле учурда ошол комузду акустикалык сапаттарын келиштирип жасай турган мастерлерибиз дагы эле барбы? Ошондой комуз усталарыбыз. Азыркы усталар бар, алардын шакирттери барбы? Алар ошол өздөрүнүн устатынын, талантын, устатынын өнөрүн толук деңгээлде өздөштүрүп атабы деген суроолор бар, кабатырланууну жаратпай койбойт да. Азыркы кол өнөрчүлөр дагы, алар дагы шык алып, ушул дүйнөлүк бийиктикке, дүйнөлүк стандартка жете турган, дүйнөлүк туризмди, туристтерди кызыктыра турган биздин өнөрлөрүбүздү унуттурбай алып жүрсө экен деген гана тилегимди билдиргим келет да. Бул фестиваль ага катышкан колонөрчүлөр үчүн пайдалуу болуп эсептелет. Анткени алардын ишмердүүлүгү даңазаланып, келечектеги иштерине ишенимдүү жол ачат. Баштаган 2006 жылы Тамчыда биринчи жолу баштаганда, ошо биринчи жолу мен дагы коллекциямды ошо жерден көрсөткөнмүн да, насихат деген. Анан ошону менен ынтымакташып жылга мына чыгарып келатат. Быйыл 20 жылдык юбилейин өткөрүп атат. Бирок
эң биринчи кезекте кол өнөрчүлөрдүн баарын ортого топтоп ынтымакташтырып ошого аракет кылып келген да. Бир эле Кыргызстан эмес, Орто Азия боюнча азыр эми көп мамлекеттер уже кошулуп атат. Анан абдан чоң салымы бар оймо фестивалдын. Оймонун аркасы менен Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн көтөрүүнүн аркасы менен ЮНЕСКОга канчалаган кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин киргизди, канчалаган кыргыздын эмгектерин, мисалы боз үйдү, шырдакты, килемди киргизген тат, ала кийиз буюрса, анан канчалаган көп нерсени ошол Чоочунбай эжекебиз самак болуп ошол чуркап чогуу жүрүшүп ушул ЮНЕСКОга көп нерселерди киргизди. Бирок такшалтты, үйрөттү, дүйнөлүк кеңешке мүчө болдук. Анткени дүйнөлүк кеңештен дагы адамдар келип, силер бизге ылайык экенсиңер деп мүчө болуп, анан жана Нарын областы менен Скөл областына статустарды алып келдик. Анан эми башка областтарга да алып келгенге баягы айланабызда мурун айланабызда өлкөлөр анча эмес, биз күчтүү. Анан аларды өкмөтү аябай колдогондуктан жана салттуу борборлор ачылып, айрыкча мисалы үчүн эле бир эле мисалчы Тараста жана биздикиндей Нарын областы Шырдакты мекенин алып атпайбы? Ошондой Тарас шаары кол өнөрчүлөрдүн мекенин алыш үчүн бир өкмөтү бир базарды көчүрүп туруп 9 корпус салып мондай аянтты түзүп берди. Ошончо шарт менен алар мына азыр дүңгүрөп 3-чүсүн өткөрдү. А биз 20-чысын өткөрүп атабыз. Салттуу борбор жок балам. Бир үй бүлөдөй бири-бирин таанышат ушу оймо фестиваль алып. Анан ар бир региондун өзүнө таандык кол өнөрчүлүгү бар да. Мисалы Нарында Шырдак аябай өнүксө, Талас Талагийиз аябай өнүккөн, сайматчылыктар Ошто мыкты өнүккөн. Конференциянын негизги темалары материалдык эмес маданий мурасты сактоонун заманбап ыкмалары, маданият, туризм жана креативдүү экономиканын өз ара байланышы болду. Конференциянын ишине мамлекеттик жана маданий мекемелердин өкүлдөрү, эл аралык эксперттер, кол өнөрчүлүк секторунун өкүлдөрү катышышты. Анда мамлекет тарабынан кол өнөрчүлөргө көңүл бурулбай жаткандыгы тууралуу кеп козгошту. Ал боюнча адиске суроо салдык. Жанакындай QR кодду. QR код бул паспорт сыяктуу да. Ошондойду берсек, кийин жанакы эже айтып аткандай, тиги биздин продукциялар, мисалы Казакстанда тияк бияка жоголтуп, анан ар бир мамлекетте тиги башка бир компаниялар алып туруп, бул биздики деп биздин продукцияларды, чеберчилерин сатып атпайбы, адаштырып. Ошон үчүн ойлондук да, биз ойлонуп атабыз да, ошондой бир QR кодду киргизсек системаны, ар бир чеберчинин өзүнүн QR коду болот. Ар бир продукцияны ошону жайгаштырса, ошо брендтин жанында элечи, ошол маалыматтын баары биздин министрликтин сайтында интерактивный картага байланышат эле да. Анан не только маалымат, ким автор бул, ким ремесленник, кайсы райондо катталган документтин баары, анан ошол жасалган ыкмаларын бир короткий бир видеолор болсо, аны да киргизип коет элек да. Анан кийин бүткүл дүйнөдө жана патенттер берилет да. Мисалы Россияда бир мисалы бир жарандар биздин салттуу билимдерди көрүп алып, ошонун негизинде бир дары чыгарып Россияда чыгарса, а биздин базаны карайт да эксперттер, патентный эксперттер, ошол биздин базаны караганда, ошол кыргыздардыкы экен деп туруп, анан ошондо патент берилбейт да, көрдүңүзбү? Мындан тышкары ушул улуттук өнөрлөр боюнча мамлекет тарабынан эски стандарттардан чыгып, жаңы бир пландарды иштеп чыгуу, автордук укук боюнча жана башка маселелер чечилиши зарыл болууда. Анткени замандын агымы жана талабы ушуга алып келүүдө. Мисалы жасалма интеллект ошону жазып атканда, ошол салттуу билимдин алып баруучунун уруксатын биринчи алыш керек да, аны жазаардан мурун. Же албаш керек, албай эле жазып атпайбы? Ошондо да көп талкуу болот да, ошону биз ойлоп атабыз, кийин ошол бир нормативный документке киргизсек деп, пока азыр биз ойлонуп атабыз, но буюрса ошону киргизсек деп эметип атабыз. Анткени бул көп нерселер мыйзамсыз колдонуп анан неметип атышат да. Фестивалга аймактардан, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жана дүйнөнүн башка мамлекеттеринен 150дөн ашуун кол өнөрчү, дизайнер, сүрөтчү жана креативдүү тармактардын өкүлдөрү катышары күтүлүүдө.
Фестивалдын коноктору эл аралык кол өнөрчүлөр жарманкесине, фэшн кино көрсөтүүлөргө катыша алышат. Ошондой эле шырдак, ала кийиз, курак, токуу, сайма, керамика жана кийиз басуу боюнча чебер класстарга катышып, улуттук тамак аштарды даярдоо боюнча кулинардык сабактарда өздөрүн сынап көрүшөт. Ошондой эле Кыргызстан менен Борбор Азиядагы маданияттын жана кол өнөрчүлүк кыймылынын өнүгүшүнө зор салым кошкон маркум Динара Чочумбаеваны эскерүү кечеси өтөт. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.